Meni alagan! Ак кеме, эртегелген турналар, биринчи мугалим, Жамиля чыгармалары кайрадан элге тартууланды. Келген конокторду Залкар жазуучунун чыгармаларындагы каармандар тосуп алды. Жамгырдын жаап жатканы мындагы конокторго ыңгайсыздык жараткан жок. Айтматовдун ар бир чыгармасы адамзаттын жүрөгүнөн орун алгандыгы бүгүнкү иш-чарада дагы бир рет тастыкталды. Окуу жайдын короосунда кадимки ак кеме орнотулуп, Жаабарс бийи да тартууланды. Таланттуу студенттер чыгармага сүңгүп кирип келген конокторду өзүнө бурду. Мал мүлктү алса болбойбу? Анчалык душман экен. Башты алса болбойбу? Андан соң келген коноктор окуу жайда даярдалган чоң көркөм галерея менен таанышышты. Көркөм сүрөттөрдүн көргөзмөсүндө Айтматовдун балалыгы, өмүр таржымалы жана анын чыгармаларындагы каармандардын сүрөттөрү тартылып коюлган. Иш-чаранын экинчи бөлүгү Ошмонун жыйындар залында уланды. Мында Таазим сизге Чыңгыз ата аттуу студенттердин коллекциясы тааныштырылды. Анда жазуучунун өмүрү, чыгармачылыгы баяндалып, жазган учкул сөздөрү айтылды. Окутуучу студенттерден топтолгон өнөр адамдары аккордеондун коштоосунда ырдап, эскерүү ырларды көркөм окушту. Жазуучунун калемине таандык Кызыл алма, Ак кеме, биринчи мугалим чыгармаларынан үзүндүлөрдү аткарышты. Хотите учиться? Да, хотим. Будете ходить в школу? Если тетка отпустит, буду ходить. Иш-чаранын негизги бөлүгү Адамзаттын Айтматову, өтмүш, учуру жана келечек аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференция менен улантылды. Салтанатка Борбор Азия өлкөлөрүнөн Айтматов таануучулар катышып, Залкар жазуучунун коомдогу орду жана анын адамзатка калтырган идеологиясын талдашты. Чыңгыз Айтматовдун бүт чыгармаларында улт маселеси бар, адам болуу маселеси бар. Биздин казыркы заманымызда да бул маанилүү. Биз Айтматовго ар кайрылганда өзүбүздүн улттук традицияларыбызды, дастурубузду, салтымызды көрөбүз. Аны сактап калуудун жолунда, мәңкүрт болмоо жолунда, адам болуу жолундагы өзүбүздүн миссиябызды кайра түшүнөбүз. Анын үчүн Айтматовдун чыгармачылыгы бүт азыркы жаштарга түрк дүйнөдө эң көп окула турган чыгармалардын бири. Подождите, рано еще их оплакивать. Мало ли что на войне бывает. Залкар жазуучу чыгармаларындагы каармандардын образы аркылуу бүгүнкү күндөгү көйгөйлөрдү чагылдырган. Анын жазган чыгармалары 180ден ашуун тилге которулуп, миллиондогон окурмандар жазуучунун чыгармалары аркылуу идеологиялык тарбияны алышкан. Ал жана албетте тиги таланты бар, ал батышты, чыгышты, бардыгын окуган, ал мифологияны пайдаланган тигинде мындай. Ал туура адабияттык көз карашты, а бирок жанакы динине карабай, улутуна карабай, жынысына карабай, дүйнөнүн 176 тилине которулуп, миллиондогон сап нуска менен басылып окулуп атканын себеби 60-70тен ар бир адамдын тагдыры Айтматовдун тагдыры менен окшош, сырдаш, жакын. Айтматовду эскерүү бүгүнкү күн менен эле бүтүп калбашы керек дешет жыйындын катышуучулары. Анын басып өткөн жолу, чыгармалары коомчулукка байма-бай айтылып өсүп келе жаткан муунга чоң тарбия берет. Айтматов болбогондо кыргыз маданияты, кыргыз цивилизациясы, кыргыз доору, кыргыз мамлекети өзгөчө бир чоң бир руханий жоготууга учурайт элем да. Себеби Айтматовдун ысымы менен кыргыздын бүгүнкү көркөм интеллектуалдык бийиктигин, ойлоосунун бийиктигин ошол Айтматовдун инсандык личносттук сапаты менен белгилейбиз да. Себеби Айтматов бир гана кыргыз улутунун дүйнө таанымын дүйнөгө таанытпастан, ал ошол дүйнөлүк таанымды өзгөрткөн инсан да. Ошондуктан Айтматов бул бир гана улуттук эмес, бул глобалдык, ошондой эле бул киши планетардык масштабтагы адам. Белгилей кетсек, аталган иш-чара Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесинин урматына өткөрүлдү. Жазуучу кайталангыс чыгармалары менен дүйнөлүк адабиятты байытып, ага чоң салым кошкон. Андыктан адамзат дүйнөдөн өтүп жылдар алмашса да анын чыгармалары баалуулуктары өчпөйт. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнүүлү, жаңылыктар.